Кыргызстандын улуттук курама командасы менен беттешүү үчүн келген самурайлар бүгүн экинчи машыгуусуна чыгышты. Коноктор күнүнө 1,5 сааттан кем эмес убакыт даярданып жатышат. Күн чыгыш өлкөсүнөн келген конокторду мында футболдон мурда Кыргызстандын жаратылышы кызыктырууда. Өз сөзүмдү биринчиден Кыргызстандын табигатынан жана аба ырайынан баштагым келип жатат. Бул жактын тоолору абдан кооз жана күн чайыттай ачылып турат экен. Бир гана ыңгайсыздык бул оюн талаасы. Анда ойногон бир аз кыйын болду. Калганы жакшы эле. Буюрса машыгуудан да жаракат алган жокмун. Эл аралык матчта ушуну менен 4-чү жолу катышып жатам. Командадан ким гол киргизет бизге маанилүү эмес. Себеби биздин эң башкы максатыбыз үйгө жеңиш менен кайтуу. Япониянын улуттук лигасы Бишкек шаарына кечээ күнү учуп келген. Алардын алгачкы жолку оюну мына дал ушул футбол аянтчасында кечээ күнү болгон. Футболчулар менен кошо медицина кызматкерлери, машыктыруучулар штабы жана ошондой эле Япониянын массалык маалымат каражат өкүлдөрү дагы кошо келген. Япониянын улуттук курама командасында бардыгы 23 футболчу бар. Азыркы тапта самурайлар алдыдагы келе жаткан оюнга машыктыруучунун көзөмөлүндө катуу тартипте даярданып жатышат. Япониянын намысын коргоп жаткан оюнчулардын 7 гана япониялык клубтарда беттешке чыгат. 3 оюнчусу Португалия, Германия, Бельгиянын клубтарында, 2 Францияда ойнойт. Ал эми 23 футболчусунун акысы 81 миллион еврону түзөт. Эң кымбаты Португалиянын Порту клубунда ойногон Сиона Кадзима. Ал 25 миллион еврого бааланат. Бул оюнда жеңебиз деп жатабыз. Жана ал үчүн баардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Беттешке саналуу гана күндөр калды. Ага чейин дагы машыгабыз. Айрымдар футболдук беттеш өз үйүндө өтүп жатса ойногон оңой жана жеңүүгө мүмкүнчүлүктөр көп деп ойлошот. Бирок андай эмес. Каалооң күчтүү, даярдыгың мыкты болсо, өз өлкөңдө болобу, башка мамлекетте болобу, айырмасы жок, баары бир утасың. Самурайлар футбол талаасында машыгып жаткан кезде акшумкарлар күйөрмандар менен жолугушуу уюштурушту. Улуттук кураманын күйөрмандары беттештин алдында сүйүктүү оюнчуларына дем күч берели деп келишкен. Футбол ышкыбоздору үчүн чакан оюн-зоок даярдалып, мында келгендер үчүн футбол жылдыздары менен сүрөткө түшүп, маектешүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мен 5 жылдан бери футболду көрөм. Мен эң жакшы футболист Антон Землянухин. Ал жакшы ойнойт, көп гол киргизет. Ушул оюнда кимге болеть этесиң? Кыргызстан. Кимди көрөйүн деп келдиң эле? Мирон Мурзаев. Келдиби? Жок. Анан Бекжан Сагынбаев да жагат, бирок Мирон Мурзаевга келген. Бекжан Сагынбаев эмнеси менен жагат? Оюну менен, финти менен, лицосу өзү. Ар бир оюнду көрүп турасың? Аба. Акыркы убакта акшумкарлардын жылдызы жаным футбол жаатында бир аз болсо да ийгиликтерди жарата алышты. Буга чейин Кыргызстандын курама командасы Тажикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Оюнчулар эң күчтүү атаандаштарыбыз япониялыктар дешет. Даярдык жакшы. Өзбекстанга барып тренировка кылып даярдандык. Азырда 2 күнүбүз бар. Япониядан келген курама командалар кандай? Бардыгы эле Европада ойнойт. Жакшы Лига чемпионов ойногон командалар ойнойт. Эми баарында эле 2 гол бар. Буюрса тырышабыз. Кыргызстандын улуттук курамасынын соңку беттеши Өзбекстандын оюнчулары менен болуп, акшумкарлар жеңилүү ызасын тартып калган. Бирок алдыдагы оюнда жеңишти гана көздөп жатышат. Биз атаандаштарыбыз менен жолуга элекпиз. Алгачкы жолу оюн талаасынан беттеш күнү көрүшөбүз. Баарына эле белгилүү болсо керек, Япония жыл сайын дүйнө чемпионатына катышып келет. Өтө күчтүү команда. Бирок буга карабастан биз дагы татыктуу оюн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Анткени биз өз күйөрмандарыбыздын сүрөөсүндө, өз үйүбүздө ойнойбуз. Кыргызстан менен Япония командаларынын ортосундагы беттеш 14 ноябрь күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Япония 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын тандоо турунун 2-чи этабындагы F группасынын сап башында турат. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстан 2-чи орунда бара жатат. Жалпысынан дүйнөлүк рейтингде Күн чыгыш өлкөсүнүн футболчулары тизмеде 28-чи сапта турса, Кыргызстан 94-орунду ээлейт. Кайыр Жайлообекова, Турган Ниязов, НТС.